Талапкер 2020 иимде милициянын погонун татыктуу тагынган 5 генерал болсо, анын бири генерал Өмүрбек Субаналиев. Өзүнүн жигитчилик жүрүм туруму, акыйкат үчүн артка кайтпас позициясы, буйрутма өлүмдөрдүн бетин эч кимден коркпой ачканы үчүн жаш кезинде эле комиссар Катани деген каймана атка ээ болгон. 1998 жылы Оштон Ирандан Афганистанга гуманитардык жүк катары кетип бара жаткан 20 вагон курал-жаракты кармаган. Чекистер ишти жемсалдап бүтүргөндө Субаналиев кызматын таштап кетип калган. 2008-2009 жылдар аралыгында Өмүрбек Субаналиев Нарын облусунда губернатор болуп турду. Ошондо Камчы Көлбаевди куттуктап, Нарындын жайлоосунда чардап атышкан. Москвадан, СНГдан ворлорду спецназ менен кубалап чыккан. 2009 жылы Бакиевтер Торугард бажыканасын ишкери көздөй жылдырабыз дегенде чек арада жылбасын деп ат башы Нарын эли катуу турушкан. Колунда бар куралын камдап, бийлик менен атышса атышабыз деген кескин позициясы менен элдин түрүн көргөн. Андагы бийлик бажыкананы жылдырбай калган. Ошол күндөрү генерал Субаналиев эл тарабында турган. Дүйнөдөгү эң чоң темир запасына эгедир миллиарддаган доллар турган жетим төөнү кайсы бир кытайлык компания иштете баштаганда губернатор Субаналиев Нарындын өйдөкү башынан жигиттери менен чогуу барып, ат менен кубалап чыгышкан. Мен Өмүрбек байкени ушул сапаттары үчүн сыйлайм жана шайлоодо ийгилик каалайм. Семетей Талас уулу. Раимстан империясы талкалана баштады. Шайлоо алдында Раим Матраимовдун кланы куугунтукка кабылып, тегерегиндеги командасы чилдей тарай баштады. Өздөрүнүн кичимекени Кара сууда кыска убакытта кадрдык алмашуулар болду. Матраимовдун кадрлары райондун прокурору, райондук милициянын жетекчиси кызматтан алынды. Раим Матраимовдун бажыдагы капчыгы, эң жакыны Зафар аттуу адамы тепкиге алынып, ооруканага түштү. Ал Кара суу районундагы кыймылдын баарын көзөмөлгө алып, штабты карап жүргөн. Жалал-Абад милициясынын жетекчиси Ислам Матраимовдун досу эле алдагы кызматынан кол жууду. Айтор Матраимовдун абалы башка жакта эмес, өздөрүнүн Кара суусунда мышык ыйлагандай абалда. Искендер Матраимов болсо үгүт иши башталгандан бери 7-кабатты сагалап, президентке кире албай жүрөт. Бирок партиялаштарынын көңүлүн жуубатып, мен шефке кирип чыктым, жолугуп чыктым деп өрдөктөрдү учуруп жүрөт. Жолукмак түгүл бозоруп босогодон өтө албайт. Бийликчил Биримдик партиясынын өкүлдөрү дагы биз Матраимовдун партиясы менен тилектеш эмеспиз деп кесе айтып жатат. Мындай болсо Матраимовдун кланы шайлоого жетпей эле оңкосунан кетип, чилдей тарап кетпесе болду. Маалыматтарга караганда шайлоодон кийин Раим Матраимов камакка алынып, аны менен чогуу жүргөндөргө дагы сурак болот деп жатышат. Булак Эркиндик Чекет медиа. Бул Тимирлан Султанбеков деген балашка ата тарбиясын көргөн немеби деги. Эй сен Сооронбай 2 дейт. Эй кеңкелес келесо, саясатта этика бар. Саясатта каршылаш болсоң да адамдык касиет деген бар. Сен биринчиден Сооронбайдын небересинен да кичүүсүң. 97-жылкы эле жогорку окуу жайды эми бүтүп жаткан немесиң. Ата тарбиясын көрдүң беле деги. Сен депутат болуп алсаң, пенсионер аталардан бери мынтип сөгүп олтурсаң, кыргыз чыдап олтурбайт. Саясатта саясаттын адамындай сүйлөш керек да. Бул Тимирлан деген неменин мурунда сүйлөгөнүн уккам. Манасты кыргыздар эле сатып өлтүрүп койгон дейт. Эй акмак, бул эмне ашадан алган тарбияңбы? Бийликке тирешип атсаң кыргызды эмне ала жатып атасың? Сенин оюңча кыргыз аттуунун баары эле чыккынчыбы? Эмнеге күнөөнү дайыма элден, кыргыздан издейсиң ыя? Атаң тарбия берген болсо минтпейт элең. Калкты да ренжитип бүттүң. Дамир Сабиров. Назира Айтбекова. Эмне жазыгым? Кайсы катам үчүн таяк жейм? Теле алып баруучу Назира Айтбекова соц тармактагы баракчасына бети көк ала болуп сабалган сүрөтүн жүктөдү. Ал ар бир адам өз жашоосун жакшы нукка буруп, өзгөртүүгө күчү жетерин айтты. Бул тууралуу Айтбекованын соц тармакка жазган маалыматтарына шилтеме берип, барометр билдирет. Аябай корком. Үнүңдүн өктөм чыгышы эле жүрөгүмдү оозума тыгат. Лакылдап жаны чыгып бараткан куштай тыбырчылап жиберет. Анткени колуңдун оордугун, ал денем тийгенден соң жанчылыганын жатка билем. Денем көгөргөн сайын көңүлүмдө, жүрөгүмдө так калат. Ар бир төпөшүң мени дагы сындырат, дагы чөгөлөтөт. Жакшы көрөм дейм. Жек көрүүмдө сага болгон сүйүүмө өрүлөт.
кайсы сезимим күчтүүрөөк чыгып атканын айырмалай албай кыйналам. Неге? Балдарымды бапыратып берип, үстүңө үйрүлүп түшүп, очогуңду булатып, камыңды көргөнүм үчүнбү? Кайсы жазыгымды айыптап, кайсы катам үчүн төпөш жейм? Түк түшүнбөйм. Кетем дейм. Жаныма батканда чамынып чыгам. Кайда барам? Кимге батам? Сенден башка жакыным жок. Суук дүйнө мени кабыл алабы? Кучагына кысабы? Жакыным деген сенден ушунча кордук көрөм. Чоочун адам чекемди жылытабы? Кетип калам. Байланган эттей кайра келем. Сүйүңдү көрүш үчүн эмес, тепкиңди жеш үчүн келем. Бирок бүгүн бошонгум келди. Жашоону сүйгүм келди. Бүгүн жаңы барак баштайм деп чечтим. Мурункудай кайра эле келет дебе. Мындан ары сүйүү күтпөйм. Сүйүү жаратам. Кандай сонун? Жашоонун кереметин сезбептирмин негедир. Бүгүн менин жаңы төрөлүшүм. Көзүм көк ала төрөлдүм. Бирок бактылуумун деген билдирүүсүн калтырган. Бул ак барометр чекиткейжи. Турсунбек Акун. Субаналиев эптеп депутат болуш үчүн президентти да курмандыкка чалып кете бере турган популист экенин көрсөттү. Өмүрбек Субаналиев өзү сындап жаткан президент Жээнбековдун жанында Ак үйдүн 7-кабатында 1,5 жыл олтурду. Ушул убакыт ичинде Матраимовдорго каршы, криминалдарга каршы аракет кылганын бир сөзүн уккан жокпуз. Ошолорго каршы күрөшүүнү, Матраимовдун кадрларын тазалоону өзү колго албайт беле. Барды, айлык алды, кетти. Эми азыр оппозициялык партияга барып алып, шайлоодо упай топтош үчүн президентти жамандап жатат, деп билдирди экс-акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акун Азаттыкка. Анын белгилешинче, бул эки жүздүүлүк жана мамлекет башчыны каралоо. Субаналиев эптеп депутат болуш үчүн президентти да курмандыкка чалып кете бере турган популист экенин көрсөтүүдө. Экинчи жагдай, Азаттыктын иликтөөсүнүн негизинде Райымбек Матраимовго чара көрүлүшүн мен да талап кылып келе жатам. Анын камалбай жатышына мен да нааразымын. Бирок Райымбек Матраимов азыр кызматта эмес, жумушсуз жүргөн адам. Ооба, акчасы көп экен, шайлоого баратат. Бирок президент ошол катардагы кишинин барымтасында калат деген сөз сандырактык, туура эмес. Бул жерде президент укук коргоо органдарынын ишине түздөн-түз кийлигишпейт да. Алар 6 айлап бийликтеди. Эми алар аягына чыгарышы керек да. Президент былтыйып эмне олтурасыңар дегенге чейин барды. Дагы эмне кылышы керек? Матраимовду Жээнбеков камабайт да. Тергөө органдары эгер кылмышы болсо далилдесин, ошолор камасын, деди Турсунбек Акун. Булак кадам медиа чекиткейжи. Нурлан Мотуев Райым Матраимов жөнүндө чындыкты айтып, Мекеним Кыргызстан партиясын мүнөздөдү. Кара пиар кылуу жагынан Атамбаев мастер, ага ишенбегиле. Жеке мен Райым Матраимов жеп койду дегенге ишенбейм. Шайлоого аттанган Мекеним Кыргызстан партиясынын программаларын колдойм. Мындай пикирин белгилүү коомдук ишмер Нурлан Мотуев өзүнүн YouTube каналына жарыялады. Ассаламу алейкум урматтуу эл журт. Үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында парламенттик шайлоо болот. Ага 16 партия катышып жатат. Бүгүнкү мен кеп кыла турган Мекеним Кыргызстан партиясы. Сөз айланып келип мурдагы президент Атамбаевке барып такалат. Андыктан кириш сөз катары айта кетсем. Бузуку Кыргызга 1000 жылда бир келчү кырсык аталган ууру, коррупционер киши өлтүргүч, кокондон кул болуп тентип келген Алмазбек Атамбаев Кыргызга көп жаман нерселерди жасады. Мисалы Кытайга 3 миллиард доллар карыз кылып, ал акчанын көбүн жакын аны мунулары менен өзү жеп койду. Азыр анын теңинен көбү түрмөдө олтурат. Кытай карызды төлөгүлө деп коколоп турат. Кыргызстандын ар бир атуулу 700 доллардан карыз болуп калдык. 70-теги чалдардан баштап жаңы төрөлгөн балдар да карыз болуп төрөлүп атат. Бул деген Атамбаевдин Кыргызстанга кылган акмакчылыгы. Анысы аз келгенсип газды Россиянын Газпромуна 1 долларга эле карматты. Ага каршы чыгабыз деп баарыбыз түрмөгө олтуруп чыктык. Элибиз кыйналып, кедей болуп кетти. Мисалы Акаев менен Бакиевдин заманында свет, газ абдан арзан болчу. Кыргызга кылдай жакшылыгы жок Атамбаев паспортубуздан кыргыз деген атты өчүрдү. Кыргыздан тың чыкма уулдарын бүт каматты. Камата албай калгандарын сотко берип, үй жайларын утуп алып атты. Мунун кордугуна чыдабай кыргыздын уулдары чет өлкөгө качып кетти. Особняк берип сатып алган Азаттыктын жетекчиси Венера Жуматаева Атамбаевдин заказын аткарып турчу. Митингде азан айтканымды,
азаттык кескилеп тантыратып көрсөтүп көп жылдарга чейин эл түшүнбөй жүрдү. Азаттыкка эмнеге токтолуп атам? Мурунку бажынын жетекчиси Раим Атраимов аттуу атуулду 2019 жылга чейин эч ким таануучу эмес. Өмүр баянын карап көрсөм, 2010-2017 жылдары Атамбаев президент болуп турганда да иштептир. Анан эле жеп жуткуч Атамбаев өзү бийликтен түшкөндөн кийин мынча тигинче жеп койду деп атып, Раимди жаманатты кылып салды. Жеп койгонуна мен ишенбейм. Кара пиар кылуу жагынан Атамбаев мастер, ишенбегиле. Жеке мен Раим Атраимов жеп койду дегенге ишенбейм. Эми Раим Атраимов түзгөн Мекеним Кыргызстан партиясын талдап көрсөк, программасында референдум жолу менен 60 депутаттыкка алып келебиз, көчө соодасына уруксат беребиз дегени карапайым эл үчүн эң маанилүү. Атамбаев убагында көчө соодасына кысым кылып, эл тентип кетти. Карапайым эл соода кыла албай калды. Ошону Мекеним Кыргызстан кайра алып келебиз дептир. Айтайын дегеним, Атамбаевдин Раимди жаманатты кылганына ишенбейм. Ал эми 4-октябрдагы тагдыр чечүүчү шайлоого өзүңөр тыянак чыгарасыңар деп ишенем, деди Мотуев. Бул Ак Назар Ньюс Чекит KG.